Кыргыз элini басып өткөн тарыхын жана тарыхый инсандардын өмүр жолун баяндаган «Бири кем дүйнө» аттуу китеп жарык көрдү. Китептин автору Талас облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Мөнүр Мамбеталиев. «Бири кем дүйнө» китеби калемгердин 21 автордук эмгеги. «Бири кем дүйнө» аттуу китептин бет ачары Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасында өткөрүлдү. Китеп 500 нускада басылып чыгып, келечек муундарды, кыргыз элинин тарыхын билүүгө үндөө максатында Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепкананын бардык бөлүмдөрүнө таркатылды. «Бири кем дүйнө» аттуу китебинде бул улуу акындардын, жанагы Фирдоусинин, Омар Хаямдын, ошондой эле Жусуп Баласагындын жазган ырларына үндөшүп кетет экен да, ошолордун ырларынын рубаилерине үндөшүп кетет экен. Эми бул китепти окусаң ушунчалык таасирленесиң. Ал кишинин айткан сөздөрү биздин келечек муундар үчүн эң баалуу деп эсептейм. Мөнүр Мамбеталиев өмүрү өрнөктүү инсан. Ал өмүрүн өлкөнүн өнүгүүсүнө арнап, жаш муунга улуттук каада салт, нарк насил, үрп-адаттарыбызды, кыргыз элинин тарыхын, санжырасын таанытуу, мекенчиликке тарбиялоо максатында эмгектери жарык көргөн. Белги кетсек, бул инсан Талас облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө зор салым кошкондордун сап башында экенин иш-чаранын катышуучулары белгиледи. Өзүнүн өмүрүндөгү жакшы жашоосун ар бир китебине көргөзүп келген. Ошодон биз жакшыраактар үлгү алып жашасак деген ойду айтып элем. Анан эми карыбаңыз, ар дайым жашооңуз ошол биз менен бирдикте, бала чакаңыз менен бирдикте аман эсен болуңуз, бар болуңуз. Иш-чарада Мөнүр Мамбеталиевдин жаңы басылып чыккан «Бири кем дүйнө» китебинин ырлары окулду. Токойлуу жай, талас болсо турагың, тааный жүр да, манас ата арбагын. Тарых күбө, касиет бар уюган, тарых деген канда жүргөн манасың. Мөнүр Мамбеталиевдин «Ыймандай сыр» деп аталган чыгармалар жыйнагы «Дүйнөлүк адабият бүгүн» аттуу антологияга киргизилген. Андан тышкары «Ойлой жүр» аттуу ыры англис тилине которулган. Автордун айтымында ар бир китеп өзүнө чакан тарыхты камтыйт. Көп чыгармаларында турмуш темасы да. Ата-бабалар айтып келген сөз. Балам, бири кем дүйнө, бирөөгө. Мына ошол менин көп чыгармаларында турмуш темасы да. Ата-бабалар айтып келген сөз. Балам, бири кем дүйнө, бирөөгө жетет, бирөөгө жетпейт деген сөз да. Анан ушунун бардыгы ушул эгемендүү мезгилде заманыбызда. Ошол бири кем дүйнө көзгө көрүнүп калды да. Бири кем дүйнө, жашооңдо бир нерсең жетишпейт. Мына ошондой аталардын калган сөздөн келип, анан ушу бүгүнкү турмуш жөнүндө чагылдырылган. Мөнүр Мамбеталиев учурда колунан калемин түшүрбөй, чыгармачылыктын үстүндө. Китептерин окуп отурсаң, бүт эле тарбия, өткөн тарых, адамдардын өмүр баяны, кандай жакшылыктар болгон, кандай кыйынчылыктар болгон, ушунун баары чагылдырылган эмгегинде. Дагы жакшы ийгиликтерди жарата берсин, чыгармалары өрчүй берсин, келечек муундарга тарбия маңызы татыктуу болсун. Иш-чаранын соңунда Мөнүр Мамбеталиевдин китептери окурмандарга белекке берилди. Чолпон Сайбетова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.